аты кете жазылып тұрады. Қарашы жана китебиң жолунда эме бар, булак жөндөрлөр барактаганда жүрү го. Ошонун тегерен карабайсың. Сен жумушуң көп болуп мен түшүндүм сени. Сен де теге облонун башчысы болгону айттың да чогулуш деген сени көп өксүтүп таштайт деп, чарчайсың. Жолдо жүрөсүң. Окуганга, жазганга неме айтат, убакыт таап бираз. Ошо мугалимдер немесин жазып атам да, сабак өтүүдө кантип кызыктуу өтүш керек, окуучуну өзүнө кантип тартыш керек, и өзүнүн предметин канчалык деңгээлде өзүнүн предметин жогорулатыш керек. Ошол предмети баары ошого артакалат да. Мисалы булакта ошо боюнча эле алып, булакта ырлар чыгармаларын алып. Ошо боюнча эле алсаң, ал укмуш жогорку деңгээлдеги болуп эсептелет. Бирок ал нар жакка жеткен жок да. Ал сулуулукту эле көрүп койду. Сезип койду, чоң турмушка барганда барып атып, акча берип бирөөнү саба десе сабап кете турган деңгээлге кетип берет. Мына күрөшүүгө тарбия. Ошо кезде Кыргызстанда көп кесиптерде ошо менин ишимди колдонуп жаткан жарыялап турушканда. Бир макала жаздым ошо Өзекбаеванын китебинен немесин нускалап окутуу дегенден бир абзацтан коштум да макаланын арасына. Шилтеме менен номерин коюп, китептин бетин берип. Азыр ошентип тур. Анан болбосо бул кайсында топтомдобу кайсы экенин жок, жана Бектур Исаков Кыргыз эл мугалими деген, Кыргыз Республикасынын мугалими дегенде ошол жерде нускалап, ошол жерде нускалап окутуу бар экен. Нускалап окутуу терде жакшы берилген. Беркисинде. Жок, ошо китептегисинде. Ал керектүү жеринен алды да. Ошонун ичинен дагы мен ошо кыска бир абзацынан алдым да. Нускалап окутуу менен дагы балдарга сабакты жандуу өтсөк болот деп. Анткени жана алаксып отурган бала жана нускалуу кепти айтканда көңүл бура баштайт да, ошол оюн токтотуп турат экен. Жакшы экен ал дагы ошо нускалап окутуу. Бул кыргыздыкы да. Кыргыздын ушундай таалими болгон да. Аны мен ачып жатам. Сенин педагогдоруң бири ал жөнүндө сөз кылган жок. Кыргыздын өзүнүн ата мурасыбызда укмуш нерселер бар да. Бизде көбүнчө акыл насаат айтылат, бирок нуска кептен аксайт экенбиз да. Акыл насаат айтыла берет, мындай бол, жакшы бол, улуулар менен учураш, анан жаман жолго түшпө деп. Бул акыл катары кете берет. Насаат дейт. Акыл насаат бул. Үлгү насааттар. Аны кээ бир бала кулагын биягынан эле кетирип коет. Дайранын көркү кемеде дегендер да. Баланын көркүнө де. Нускалап айтуу менен таасирдүү болот экен да. Нуска. Нуска тартып алуунун, ошол бир багытка көңүл буруунун шыр ал бир айтылганда мээде калыш керек. Калат өзү калсын. Жанагы сөз деле мисалы жана келиним сага айтам керегим сен деген. Ал эми ошонун принцип бар. Эми дал өзү мисалы принцип. Ал ошо менен мээң болсо түшүнөсүң, мээң болсо каткырып отура берет да кабыл албайт. Келегеге айтып атат деп. Туюндуруунун зордукчулдук эмес. Методу да. Туюндурууда кызыктырып барып, дегенде жана бака менен шуңкар толук айтып атпайбы? Шуңкар дүйнөнү көргөн, баардыгын билген бала. Бака жана айделе каткырып күлүп атпайбы ал кайра? Ай канча экен дейт. Бирөө экен десе. Жылдыз канча? Ай бирөөсү туура билет экенсиң дейт. Күн канча бирөө билет экенсиң дейт. Жылдыз канча десе, жылдыз көп эсебим жеткен жок десе, каткырып күлөт шылыңдап. Эчтеке билбей туруп, билбеген балдар шылыңдайт го. Ошондой шылыңдап каткырып күлөт. Анан кийин
Өзің жатқан жерің орын түйіп болса, саған bir жылдыздан ашық нәрсе көрмек біледі. Көрдің, білімсіз. Ушуга нар жагында түшүнгөндөн кийин ал өзүнүн ким экенин түшүнүп калат. Тамсилиги үндөшүп кетет. Мындай толтура көп да мындай. Ошонун баардыгын биз курал катары пайдаланган жокпуз да. Анын үчүн өзүбүз билиш керек да, ошону билбей эле анан колдонулбай атат да. Китеп окубайбыз. Окуганын окуучуларды алалы да атабыз. Мугалимдер өздөрү деле окуган түшүнбөгөндөрүбүз бар. Китеп окуган жаман көргөндөр бар. Кээде сүйлөшүп калсак, университетти бүткөндөн бери мындай жарытылуу китеп окугандар да бар. Анан ошо нускалуу кепти окуучуларга айтып бериш үчүн өзүнүн дагы дээринде, мээсинде болуш керек. Эми нускананда ошо боюнча иштейбиз. Барып калтыра береме? Мына барып калды. Окуп чыккан Бул жана химиядан да колдонгондор бар болчу. Алардын баарын менин маалыматтарым азыр жок да. Химия сабагында да ушу нусканы өзүнчө пайдалангандар. Алар бир кезде мен институттун азыркыдай эмес болчу да. Мурда бир бөлгөн, окуган, тиин баардыгы мээңде турчу. Мугалимдердин эмеси мээңде турчу. Ошо жана нускалуу кеп дегенде, балам китеп оку десең кызыкпайт да. Кээде телефонго алаксыйт, анан камыр жайып атканда, манты тийип атканда алдайм да. Мен бошоп атам, кел окуп берчи деп, ошону сиздин китебиңизди берип койгон. Анан ал окуп атат, мен камыр жайып атам, манты тийип атам. Анан нуска кепке өзү да кызык кетпеди. Тигин алып берчи десем, апа отурсузбу, азыр эмне болот экен деп, жана нуска кепке кирип кетти да. Ой, ушундай болмок беле деп, өзү мага окуп берип, кайра өзү анализдеп, талкуулап атты да. Өзү китепке бир кошулат, кайра кошулбайт. Ошон акырын аны дагы ошо китепке киргиздим. Мына өзүң биринчи баштапсың да. Жумушту да мугалим баштадым. Жумушум да кылынып атат, балам китепти окуп атат, өзүм да маалымат алып атам. Үнүң бийик чыгар оку деп койдум. Ал анан кийинки методикага өткөндө ал уже окугусу келбей, кызыкпай калды, мен аны түшүнбөй калдым депчи. Бирок ага чейин нускалуу кепти, ар бир бетке нуска бериптир го. Ошол нускалардын баарын окуп чыкты. Кызыгып. Анан сен өзү, бала өзү бака сыяктуу экен, шуңкар сыяктуу болуш керекпин. Ички нар жагында эме башталат. Көбү бака сыяктуу. Азыр компьютердин алдынан кыйратып атат, балдардын баары эми көздөрү көрбөй ит болот эми. Анда турус иштеп атсың, иштей